Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolam barыбыздан разы болсын. Туғандар бекем ден соолук берген болсын. Бекем иман, чын ден соолук, эки дүйнөнүн бакытты алайын. Пайдалуу илим, билим, жакшы чөйрө насип кылган болсын, дүйнөдө тынчтык болсын. Анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө, боордош кошуна өлкөлөрүбүздө албетте сүйүктүү мекенибиз, сүйүктүү Кыргызстаныбызда тынчтык болгон болsun. Кудай таалам аламат кырсыктардан, апааттардан өз асырап, сактап, өз коргосуна алсын. Кыскача бир түз эфир кылып коюуна туура чечтим, бир зарыл көйгөйлөргө токтолуу үчүн. Азыр кичине ден соолугума байланыштуу көп узакка сүйлөй албайм. Ошон үчүн дайыма дубаларыбызда Аллах Тааладан бекем имандын күч кубатын, нурун, анан ден соолукту сөз сурай жүрөлү. Биринчи мени кыжаалат кылып түйшөлткөн маселе жаштардын келечеги, мындайча айтканда, жаштардын илим билимге болгон мамилеси. Экинчи маселе ажылык омурага келген учурда кошумча садакаларын, акчаларын каякка жумшоо. Анан үчүнчү маселе кызылгандуулук калтырбай, бир аз сабырдуу болуу, бири-бирибизди түшүнүү маселеси. Ушул кыскача 3 темада. Биринчиси, азыр көп соц тармакта мен көп отура турган деле убактым жок, анда илим билим менен, анан үй бүлө менен ден соолукту алып урушуп. Биринчи кезекте көп жаш балдар. Албетте ар кимдин өз эрки, бирок биз ал нерсени туура насаат берип, туура багыт берип коюу биздин милдет болот. Мени кыжаалат кылган нерсе жөнөкөй чөйрөдө эмес, өзгөчө илим жолундагы. Аллах таалам аларды ушундай бир көкүрөгүнө Куран салып, илим жолуна жүргөн биздин инелерибизди көрүп, көйгөйүм баягындай, мындайча айтканда аларды көрүп кыжаалат болдум деген сөздө кабыргам кайышыпчы. Жаштар азыр карап отурсаңыз, экинин бири эле бизнес акча кылыш керек деп калды да. Туура, мусулман адам байлыкты колдо кармап, азыркы нерсе ага кээ бир нерселер байланган үчүн тың болгону, жашоодо адалдан жана мыйзамды бузбай бай болгонуна эмне жетсин. Эгерде ошону жакшылык жолго жумшай турган болсо, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Бухари Муслимде келет бул хадис, эки адамга суктанса болот. Эң чоң байлык ээси биринчиси Аллах Таалага Куранды берген. Бадруттин Айни рахимахулла Умдатул Корада айтат, Куранды жана шарият илимин, фикхты берген депчи. Күнү түн ошону таркатуу менен алектеп, туура жолду эч бир агымга тийишеси жок. Ханафи мазхабтачы мисалы, биздин өзүбүздүн мазхабта айта турган болсо, туура жолду адамдарды мындай бир ортосун бөлүп тозуп, ажырымга, фитнага, сыноого себепкер болбой, күнү түн ошо менен алек болсо, бул бактылуу адам. Экинчиси, адалдан байлыктап, ошол нерсени муктаждарга тарката турган болсо дейт. Андай болсо бир жөнөгөр байлык колдо болот. Бирок жаштык кезде зээн курч болгон, жүрөктүн илеби күчтүү соккон учурда бизнес деп илимди жыйыштырып коюу, бизнес деп акча деп билимди жыйыштырып коюу, чет өлкөгө барган болсо да жаш туруп, оң күлүнүн бир ачыл элек, эки канатынын бир ачыл элек туруп эле, мына ушул жеңил жашоонун аркасынан, мына Россиядан канча бир туугандарыбыз жеткирип атат. Мурда да сабакты эскерттик элек, наркотиканы ташып кетип, баң зат ташып кетип, түрмөдө түшүп калгандар канча болуп атат. Ошон үчүн 3 маселенин биринчиси жаштар сураныч. Тагдырда жазылган рызкы келет, ал качып кетпейт. Адам төрөлгөндөн баштап эки нерсе анын аркасынан ээрчийт. Сиз качсаңыз дагы ал сизди кубалап жетет. Биринчиси, Аллахым тагдырыңызда мерчендеп жазган, азыр мен ашказанды эметип алайын. Аллах тагдырда мерчендеп жазган сиздин рызкыңыз, анан кабырда күтүп жаткан сиздин ажалыңыз, ал сөзсүз келет, бир туугандар. Албетте анын себебин аткарыш керек, келет деп жатып алат дегенден өзү туура эмес. Болгону жаштык кезди бул экинчи эч качан кайтып келбейт. Аалымдарыбыз баса белгилегендей, жаштык кездеги берилген күч кубат башка жашоонун учурунда эч качан табылбайт бул. Ошон үчүн эки сөзүңүздүн бири бизнес болуп, же ошондой чөйрө менен таасирленип окуп аткан өзгөчө биринчи кезекте баса белгилеп айтамын. Шарият илимини, Куранды токтотуп, алып аткан шарият илимди Ханафи мазхаб, Матуриди акыйдада эч бир агымга тийишеси жок. Түз багытта, түз манхажда деп коет, методологияда. Ошону таштап коюп, жыйыштырып анан бизнес дей бергениңиз бул Кудайга да жакпайт. Ошончо жаштардын ичинен Аллах таалам сизди тандап келип атса, аманатка кыянат кылганыңыз дагы ошол, саткындык кылганыңыз да ошол, кандайдыр бир мааниде. Илгертеден аалымдарыбыз баса белгилеген, аким хайсу акамакалла. Чубакстаз айтат эле го, мен жерди казып деле болуп кетпейм, ушул илимди Кудай таала берген, ошону менен күнү түн алектим деп. Ошол сыяктуу
Аллах Таалам кайсы бир адамга Куранды жаттоодо, шарият илимине жана дүйнөлүк билимге шык бере турган болсо, кийин үлгүрөсүз, биринчи ошо билимге, илимге ыктаңыз. Бул эң чоң байлык. Анан баарыбыз эле жаштайбыздан бизнес деп кетип кала турган болсок, жапырт, анын өзүнүн адамдары болот, шык берген Кудайым. Бирок баарыбыз кетип кала турган болсок, анда Курандын илими кайда калат? Анда туугандар шарият илими каякта калат? Бизге дагы көп чубак устазыбыз керек. Элдин көкүрөгүн ачып, муютуп, акыйкат жолдо сонун бир баалуулуктарды мындай бир жеткиргенчи. Ошон үчүн инилерим өзгөчө дин илимин алып жаткан өзгөчө өз жаатыбыздагы алымдар бекер айткан эмес, аким хайс акамакалла, Аллах сизди кайсы жерге алып келсе, Аллах өзү чыгармайынча бекем болуңуз деп. Экинчиси жалпы эле дүйнө илимдеринде дайыма биздин үй бүлөдөн бир мыкты мейдик чыгыш керек. Дүйнөдөгү оор операцияларды керек болсо сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда эмне үчүн кылсак болбойт жаштар. Ал үчүн мектепти жакшы окуш керек, биология, англис тилин жана башка физикаларды жакшы окуп, ошондой максаттарды коюш керек. Сиз жүрөктө иман болуп, ошондой оор операциялар жасап, адамдарды операция аркылуу Аллахты таанып отуткан болсоңуз, канча муктаж адамдардын акчасын урабай Кудай үчүн ушул оор операцияларды жасап, элкөңүзгө, элиңизге салым кошо турган болсоңуз, канча чоң ишти кылып аткан болосуз. Анан баардыгыбыз ушул бул туура эмес көрүнүш болуп калат да, жалпы эле күчү жеткени, жетпегени, анан кыйынчылыкты көрбөстөн туруп бир аз пайда таап алып туруп эле бизнес деп жаштар кетип калганы, өзгөчө бизнестин аты дегендин артынан барып туруп, жеңил ойлуулук менен шариятта арам деген нерсеге кирип кеткени, мыйзамды бузуп, темир тордун аркасына түшүп калганы бул жакшы эмес туугандар. Эң чоң байлык жаштык кезде, мындай узартып сүйлөбөйүн, ден соолукка байланыштуу. Эң чоң байлык, биринчи маселе боюнча, бул илим, билим. Илим, билим сизди кабырга чейин алып барат. Коштоп, ага амал кылып элге жайылткан болсоңуз, жакшынакай бузукчулукка жол бербей, ажырымга жол бербей, бул акыретте дагы илимге муктаждык болуп эсептелет. Бул боюнча чоң ата устазыбыз Абдулла Сыражутдин Хусейни рахимахулла ошол кайыпка ыйман келтирүү китебинде бүт ошол нерсени далилдери менен баяндаган. Ошон үчүн жаштар агымга же бир кайсы бир тренд сиздердин тилиңиздер менен айтканда чыгып кете турган болсо, ошону ээликтеп ээрчип, илим билимди калтырып койбойлу. Зээн бар болуп турганда, ушундай тынчтык заманында өлкө башчыларыбыз, генерал мырза ушинтип таза өлкө курулуп калсын деп жан үрөп жаткан учурда илим билимди таштап коюш жакшы эмес. Жакшы окушубуз керек. Бош убактыбыз китепканаларда өтүш керек. Азыр студент кезинде баалуу телефондун эмне кереги бар бизге? Ал блогерлик үчүн, башка үчүн керектелишиндей сезилиши мүмкүн, керектүүдөй. Бирок сиз ошол максатыңызды орундаткан бир телефон болсо орто деңгээлде мейли, бирок калганын китепке сарптабайсызбы? Чоң профессорлордон барып тажрыйбасын бөлүшпөйсүзбү, аркасынан чуркабайсызбы? Ошон үчүн туугандар, бизнес дебей, башка дебей, ар бир нерсе орду менен келет, ал дагы керек, орду менен, бирок биринчи илим билимге багыт коелу. Кудай Таалам ошо сизди кепилдик алып берген, жардам берип аткан адамдар чыгып атабы, Кудай үчүн милдет кылбаган, эч бир жамаатка тартпаган, түз багытта. Кудайым ырыскын азын-аулак берип атса, каниет кылып, шүгүр кылып, албетте сиз илим жолуну, билим жолуну туу тутушуңуз керек. Экинчи маселе, умрага жана ажыга келген адамдар курма эктирүү боюнча, Куран коюу, мунун баардыгы жакшы нерсе. Эч ким анын артыкчылыгын жокко чыгарбайт, чамбайт дагы. Бирок эң чоң инвестиция, эң чоң садака, мына мен жамааттагыларга да сабак бергенде айтып атам, эң биринчи кезекте бул илим билим жаатына. Ар бирибиз шариаттан